Эх, карачы, кандай ажайып кооз жерим бар. Асман тиреген аска зоолорум бар. Кербенчинин төөлөрүндөй чубашкан тоолорум бар. Кылымдар бою бир көз ирмем токтобой шарпылдап аккан сууларым бар. Ата бабаларым жайлап кыштап келген жайыттарым, кокту колотторум бар. Мемиреп жаткан көлүм бар да жээгим бар. Муундан муунга өтүп келген маданият, салт сана, үрп адат, рухум бар да ченесе чоң деңиздей бай тилим бар. Анан эмнеге эле менин кээ бир замандаштарым өзүнө чоочун көкүрөгүнө жат маданиятты ээрчип, ар кимдин жагымдуу сөздөрүн кубалап, өзү тааныгысы келбей, жүрөгүндөгү дилин жээришет. Жанагы мен санап өткөн нерселерибиз бар экенине Кудайга шүгүр деп, сактап келип бизге чейин жеткирген ата бабаларыбызга ыраазы болуп, бар нерсебизди кастарлап, көздүн карегиндей сактап албайлыбы? Баштарына таш тийгенсип, башка чоочун жат, өзгө өөн маданияттын аркасынан түшпөй, өзүбүздүн кыргыз экенибизге сыймыктанып, башыбызды бийик көтөрбөйлүбү?